Salam dostlar, Baylanışta Sancho Bey kanalı. Бұл поезд Pusan tasmasının birinci bölügün kanaldan izlesеңіздер таба аласыздар. Бүгін ошого улай экинчи бөлүгү жөнүндө айтып бергенге аракет кылалы. Анда эмесе окуя башынан болсун. Tasmanın başında Jon Sok деген жоокерлердин капитаны эжесин үй бүлөсү менен унаасына салып алып кемеге алып кетип жаткан эле. Алар жолдо бара жатып токтоткондорго такыр токтоп болгонго аракет кылып жатышты. Анткени бул убакта Түндүк Кореяда зомби оорусу өтө катуу күчөп, элдер этияттан ар бир кыймылдан эле коркуп калышкан. Jon Sok туугандарын кемеге жеткирип, куткарылган адамдар кеме менен Японияга барыш керек эле. Бирок бир түшүнүксүз себептер менен кемени Гонконгко бурушат. Бир кезде эле Jon Soктун эжеси баласы менен олтурган жерде адамдардын бири зомбиге айланып эле брейкданска түшө баштады. Бул кабар Jon Sokко жетип, ал эжесин куткарайын деп ал жерге дароо эле шашылып келсе, бөлмөдөгү адамдардын баардыгы ал келгичегинде эле зомбиге айланып калыптыр. Анда Jon Sok эжесин куткарганга жетишпей, араң эле ал бөлмөдөн качып чыгып, ал жерге келип калган жездесин кучактап эле ыйлап калып кетишти. Биз мындан соң Кореянын тегерегиндеги өлкөлөрдүн баардыгы чекараларын жаап, Түндүк Кореядан келген адамдарды такыр киргизбей койгонун түшүнөбүз. Көрсө акыркы кемедеги оорулуулар чыкканын уккандан кийин, кошуна өлкөлөрдө коркуп чекараларын такыр эле бекитип салышыптыр. Бул окуядан кийин арадан 4 жыл өтүп биз Гонконг шаарын көрөбүз. Ал жерде Кореядан келген адамдар сел-саякка эле айланып калышкан эле. Анткени аларга эч кандай өздүк көөлүк берилбей, же качкын деген статус дагы берилбей. Кыскасы, Гонконгдун жашоочуларынын алдында өздөрүн экинчи сорттой сезип, жашоо деңгээли мурдагыдан бир кыйла эле төмөндөп кеткен. Анда бир түшүнүксүз адамдар келип, каарманыбыз Jon Sok'ту ойгото башчысы аларды уртокмо калып, баш бербей жаткан жерден эле ага сени биздин башчыбыз чакырып жатат деп эле алып кетип калды. Анда каарманыбыз чакырылган жерге барса, ал жерде буга чейин кемеде өлүп калган эжесинин күйөөсү Чулмин жана башка эки кореялык адам олтурган экен. Анда бул топтолгон Гонконгдук адамдардын башчысы келип, менден силерге өтө бир мыкты сунуш бар. Өзүңөр билгендей мекениңер Кореяны төрт тарабынан тең жаап салган. Бирок ал жакта алтындын баардыгы керексиз калды. Ал жакта биз билген $20 миллион чоң бир унаага жүктөлгөн бойдон турат. Аны биз алып чыгып кеткенге аракет кылдык, бирок бир белгисиз себептерден улам жолдо келе жатып эле унааны жоготуп алдык деп картадан унанын жоголгон жерин көрсөтүшөт. Анда Jon Sok анын эмне айткысы келип жатканын түшүнүп, ал жакты тегереде жаап салган. Биз кантип өтөбүз, жанагы адам ал нерсени мага кой деп айтат. Анан да эгер силер $20 миллион алып тирүү келе турган болсоңор, анын жарымын төртөөгө берем деп эле аларды ойлондуруп койду. Ошентип Jon Sok менен Чулмин эмне кылышын билбей ойлонуп олтурушуп, Гонконгдун жашоочуларынын аларга кылган мамилесин көрүп, бул нерседен аябай чарчашып, балким ишибиз оңунан чыгар деп эле ок-дарыларын алып даярданып ошол жака кетишти. Аларды жөнөткөн адамдар кемеси менен Корея жарым аралына болушунча жакын жеткирип, андан нары кичинекей кайыкчага олтуруп алып кургактыкка чейин барышат. Ошентип алар белгиленген жерде атайын түнү издеп жөнөшөт. Анткени зомбилердин түнү көрүү сезимдери жоголуп, бирок угуу сезимдери күнү дагы түнү дагы жоголбойт экен. Төрт каарманыбыз жолдогу бир ачкыч бар унааны көрүп калышып, аны айдашып, алыс эмес жерден жүк салгыч унааны байкап калып эле Jon Sok аны текшерейин деп барат. Бирок бул жолу алар издеген унаа эмес болуп чыкты. Бир кезде эле терезенин ичинен үндөр чыгып, айдын жарыгынан анын жанында толгон токой зомбилер бар экени байкала түштү. Ошентип алар сапарын улап дагы бир жүк салуучу унаага жетишип, аны текшеришип, бул жолу издеген долларларды таап алышат. Анда унааны ошол бойдон эле айдап кетели деп жатса, унаада бир зомби олтуруптур. Чулмин аны түшүрүп салайын деп байкабай эле чукулап жаткан кезде зомби ойгонуп кетип, Чулминге асыла баштаса, ал коркуп кетип эле унаанын сигналын иштетип жиберди. Биз ушул убакта алардан алыс эмес жерде бирөө дүрүү салып байкап турганын көрөбүз. Анда унаанын сигналын уккан зомбилер каармандарыбыз жакка чуркап келишип, Jon Sok аларды качкыла деп өзү мылтыгы менен зомбилерди кырып эле аткылай баштады. Кандай болбосун, төрт каарманыбыз тең ал жерден ийгиликтүү качып кетишип, эми биз бай болобуз, ар бирибизде $2,5 миллион болот деп кубанып эле качып бара жатышты. Бир кезде эле алардын жолунда түшүнүксүз адамдар пайда болуп, алар бара жаткан жолго жарык чыгара турган окторду аткылай башташат. Анда жарыкты көргөн зомбилер алыс эмес жерден каармандарыбызды көздөп эле чуркап жөнөштү. Алдыда бара жаткандар унаанын башкаруусун жоготуп аңдарылып калышып, арттагылар дагы аларды сүзүп токтогон кезде Jon Sok унаадан ыргып кетет. Унаанын айдоочулары ал жерде зомбилерге жем болуп, Чулмин акчалар жүктөлгөн жерге бекингиге жетишип, Jon Sok'ту зомбилер диштейин деп калган кезде эле кайдан жайдан бир башка унаа пайда болду. Кызыгы, унаа терезесин ачса, анын ичинде кичинекей өспүрүмдөр бар экен. Алар Jon Sok'ту унаага олтургузуп алып качып жөнөшүп, унааны башкарып бара жаткан өспүрүм Тареттанын жээндеринен болуп айтор. Аны кайытып эле алдынан чыккан зомбилердин бардыгын жок кыла башташты. Биз мындан соң кайрадан Чулминге кайтабыз. Ал бекинип олтурган унааны зомбилер тегеректеп калган кезде, алыстан бирөө жарыктар илинип үндөр чыккан портерди айдап алып, ал жердеги зомбилерди алаксытып эле өзү менен
алып жөнөйт. Мындан соң сержант Хван баш болгон жоокерлердин тобу ал унаанын жанына келип, жоокерлердин бири аны айдап алып өздөрү менен кошо алып кетип калды. Ошентип эс огон Чонсокту жанагы өспүрүмдөр өздөрүнүн жашаган жерине алып барышат. Анда Чонсок өспүрүм кыздардын апасын көрүп, тасманын башында алар унаа менен бара жатканда жардам сураган аялды эстеп кетти. Көрсө алар тирүү калыптыр. Бул аял эки кызы жана атасы менен 4 жылдан бери бул жерде бекинип жан багышат экен. Алардын айтымында акча салынган унааны алып кеткен жоокерлердин тобун 631 деп атап коюшат экен. Ал жоокерлер 4 жыл мурун бул нерсе башталганда адамдарды куткарганга келишип, 2 жыл жардам күтүп, бирок эч жактан жардам болбогондуктан өздөрү ошондой кылмыштуу топко айланып калышыптыр. Анан да алар жүк салуучу унааларды алып келгендигинин себеби алардын ичинен балким керектүү нерселер чыгып калат деген үмүттө чогултушат экен. Жоокерлер тирүү калган Чулминге жардам бергендин ордуна азыр оюнду баштайбыз деп эле бир жака сүйрөп кетишти. Биз мындан соң 631 уюмунун башчысы капитан Соону көрөбүз. Ага кол астындагы жоокерлердин бири келип унаада көптөгөн долларлар бар экен деп кабар бере баштайт. Капитан Соо дароо эле акчаларды текшерип ал жактан уюлдук аппараттагы таап алат. Бул убакта Чулминдин үстүн кийимин адамдар жыртып салып, анын денесине 61 деген санды боек менен жазып салышып, азырынча эс алып тур деп эле бир жерге камап салат. Кызыгы анын ичинде Чулминге окшогон көптөгөн адамдар бар экен. Капитан Соо жанагы уюлдук аппаратты жандырса, ага коңгуроо келип, чалган адам кыйкырып, силер кайда жүрөсүңөр, акчаны качан алып келесиңер деп эле ызалана баштайт. Анда капитан Соо мен силерди тааныбай жатам, силер кимсиңер десе, коңгуроо кылган адам, а сен кимсиң, кыскасы ким болсоң дагы акчаны алып келсең мен сени бул жерден алып чыгып кетем деп айтат. Ошондугуна капитан Соонун оюна бир нерсе келе түштү окшойт. Бир маалдары Чулмин камалып жаткан бөлмө кыймылдай баштап, бөлмөнүн бир капталындагы эшиктер ачылып эле адамдар ал жактан чыга баштады. Чулмин алардын артынан чыкса, аларды кармап келген жоокерлер текеректеп кыйкырышып, адамдар ортодо топтолуп эле бир нерсени күтө башташат. Бир кезде сержант Хван баскычты басса, ал жерде 118 деген сан чыгып, эшиктер ачылып эле ичинен зомбилер чыга баштады. Көрсө бул жоокерлер ушинтип кармап келген адамдарын кыйнашып, зомбилерге жем кылып аларды четтен карап эле жыргап күлүшүп, 118 секунд бүткөндөн кийин тирүү калгандарын кайра эле киргизип жиберишет экен. Бул убакта Чонсоктагы баардык нерсени жанагы аялга айтып берсе, ал аял дагы демек биз дагы акчаны алып Гонконгко качып кетсек болот экен. Анда даярдангыла, кечинде чыгабыз деп эле кыздарына эскертип коет. Капитан Соо менен кол астындагы ким эми бул жерден акчаларды алып алып кантип качып кетебиз деп ойлонуп жатышкан. Анткени аларга коңгуроо кылган адам алыс эмес жердеги бир даректи айткан эле. Алар үчүн эң башкы маселе сержант Хван болду. Анткени ал бардык нерсеге көз салып, жашыруун нерселерди дагы билип турчу. Бир кезде кеч кирип Чонсокту куткарып калгандар даярданышып, чогуу бир унаага олтуруп алышып, биринчи акчаны уурдап чыгышыбыз керек деп 631 аскерлер топтолгон жерге келип, кыздарды чоң атасы менен таштап коюп, эки каарманыбыз акчаны уурдаганга кирип кетишет. Көрсө бул аял кыздары менен башында ушул жерде жашачу экен. Ошондуктан ал жака кире турган жолду бат эле таап, акча жүктөлгөн унаага дагы жетип алышат. Бул убакта капитан Соо кол астындагы ким менен жоокерлерди алаксытуу максатында алардын алдына чыгып сүйлөп, силер жакшы кызмат кылып жатасыңар, ошондуктан бүгүн тамак ашты кеңири таратабыз. Андыктан эртеңки күн келбей турганда эле жыргап куунап эс алгыла деп айтса, баардыгы жыргап кубанып жатса, сержант Хван дагы деле бир нерсени күмөн санай баштайт. Бул убакта сыртта топтолгон зомбилер алар жашаган жерден алыс эмес жерден өтүп бара жатышкан. Анда күзөттө турган жоокерлердин бири белги берели десе, экинчиси ага башын деле оорутпай койду. Чонсок менен Минжон унаага жетип, анын ичинен уюлдук аппаратты издеп жатып, анын талкаланып калганын көрүшөт. Бир кезде алардын жанына жоокер ким келип калса, ага Минжон мылтык такап, үнүңдү чыгарма деп коркутуп жатса, ким алардан мени дагы ала кеткилечи деп сурана баштайт. Анда Минжон сен бул тууралуу кайдан билесиң десе, ким ага жооп берип, капитан Соо унаадан уюлдук аппарат таап алды эле, ага бирөө коңгуроо кылды. Ошондуктан капитан Соо көз качып кетели деп жатса, Чонсок жездеси Чулминди куткарайын деп эле бир жака чургап кетет. Бир кезде ал жерге капитан Соо келип калып, атыш башталып кетип, Чонсок дагы жанагы зомбилер менен оюн болгон жерге кирип эле зомбилерди аткылап эле өлтүрө баштады. Ал Чулминди куткарганга жетишип калып, бирок эшиктер ачылгандыктан анын ичиндеги зомбилер чыгып кетип, бул убакта Минжон капитандын чөнтөгүнөн уюлдук аппаратты алат да аны уктата чабат. Боштондукка чыккан зомбилер алдынан чыккан адамдардын баардыгын тиштегилеп, ал жерде ызы чуу катуу башталып кетет. Каармандарыбыз бир жактан зомбилер менен мушташса, экинчи жактан жоокерлер менен атышып, сержант Хван байкатпай келип эле Чулминди атып өлтүрүп салды. Ачууланган Чонсок Джон Уиктин стилинде алдына чыкканын баардыгын жок кылып, жоокерлер менен аткылашып жатканда унааны айдап эле экинчи каарманыбыз жардамга келип калат. Алар качып бара жатышып эшикти сүзүп чыккан кезде сырттагы зомбилердин баардыгы аларга чуркап, унаасы токтоп жүрө албай калат. Бир кезде жарыгын жандырып аларды куткарганга башка унаа келип, зомбилерди өздөрү жагына тарта баштаса, көрсө жанагы кичинекей кыздар экен. Анда каармандарыбыз эки унаа менен качып бара жатса, алардын артынан сержант Хван жарык чыгаруучу окторду аткылап эле адамдар менен келип калыптыр.
Бирок алар каармандарыбызга көп деле зыян жеткире албай, тескерисинче биринин артынан бири өздөрү жок болуп жатты. Анда Хван чыдабай кетип жарыкты жандыргыла деп каармандарыбыздын унаасына жарыгын жандырып, алыс эмес жердеги зомбилер жарыкты көрүп эле ошол жака чуркай башташат. Минжундун кызы унаасы менен зомбилерди сүзгүлөп жолду тазалап берсе, Чонсок жарык чыгарган чырактарды аткылап эле өчүрүп жатты. Кубулап келе жаткандар канчалык аракет кылбасын каармандарыбызга такыр эле алдары жетпей, өздөрүнүн тозагына өздөрү түшүп эле биринин артынан бири жок боло берет. Арадан бир канча убакыт өтүп зөөкүрлөрдүн экели гана унаасы калды. Алардын биринде сержант Хван келе жаткан эле. Алдыда бара жаткан Чонсок буга чейин зомбилер топтолуп калган бир терезени көрүп, өтүп бара жатып терезелерди аткылап сына тургандай кылып коет. Бир маалда артынан келе жаткан зөөкүрлөр жетип калганда терезелер сынып кетип, ичинен зомбилер агылып, сержант Хван ошол жерде адамдар менен зомбилерге жем болду. Бул окуялар аягына чыгып таң атайын дагы деп калган эле. Каармандарыбыз көздөгөн жерине жетейин деп калганда түштүксүз бир унаа келип сүзүп, анын ичинен капитан Соо чыгат дагы. Минжунду бутуна атып чоң кишини жарадар кылып коюп, акчасы бар унааны айдап качып эле кемеде күтүп жаткандарга барды. Бирок баардыгы ал ойлогондой жакшы болгон жок. Кемеде күтүп жаткандар аны аткылап салып, жарым өлүк болуп калган капитан Соо акыркы күчү менен унааны артка айдай баштайт. Бул убакта таң атып зомбилер дагы ээн эркин көрө башташкан эле. Анда унаа эшикке такалып, эшиги жабылбай калып, зомбилер кеменин ичине кирип, адамдардын баардыгын жок кылып эле каармандарыбыздын акыркы үмүтүн эле өчүп калды окшойт. Жарадар болуп калган кыздардын чоң атасы дагы ал жерде жан берип, ал буга чейин мен Джейн деген кыз менен байланышка чыктым. Ал бизди сөзсүз куткарат деп эле неберелерине кайталай берсе, кичинекей кыздар чоң атабыз каарып калгандыктан сүйлөй берет деп эле маани беришчү эмес экен. Бир кезде кайдан жайдан учак пайда болуп, каармандарыбыз зомбилерди аткылап ал жака чуркашып, учак консо анын ичинен бир Джейн деген аял чыгат. Көрсө аксакал кишинин айтканынын баардыгы чындык экен эле. Ошентип алар акыркы күчтөрү менен зомбилерден качканга жетишип, баардыгы тирүү калып учакка түшүшүп, жакшы жашоого учуп кетишет. Достор, ушуну менен бүгүнкү мыкты тасмабыз да аягына чыкты. Биз сабакты жакшы окуп, сабактан башка эч нерсени ойлонбой жүрө берген адамдарды зомби деп тамашалап коет элек. Андыктан сиздер дагы мыкты окуган досторуңуздар менен тасманы бөлүшүп, оюңуздарды калтырууну унутпаңыздар. Кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, оңдон солдон келген жамандыктан оолак болуңуздар.